Бүгүн 28. Демек бүткүл дүйнөлүк эл аралык балдарды коргоо күнүнө 3 күн калды. Азыркы тапта эң мыкты болгон таланттуу балдар долбоору. Менин аты-жөнүм Канат Дилдедосов. Биз баштадык. Менин кыялкеч досум, дагы кыялданып кеттиңби? Ооба. Канат, келе жаткан бүткүл дүйнөлүк эл аралык балдарды коргоо күнүң менен. Достор, силерди дагы майрамыңар менен куттуктайм. Мен дагы куттуктайм. Ал эми азыр бешиктеги баланын бек болорун ким билет рубрикасын чогуу көрөлү. Намасте достор, бүгүн мен силерге дүйнө жүзүнө белгилүү кино актер, ырчы, продюсер жана теле алып баруучу Шах Рукх Кхан тууралуу айтып берем. Шах Рукх Кхан 1965-жылы 2-ноябрда Нью-Делиде жарык дүйнөгө келген. Шах Рукх Кхан төрөлгөндө эле дарыгерлер бул баланын келечеги кең болот деп айткан экен. Себеби ал киндигине оролуп төрөлгөн. Руктун атасы балдарым ката кетиргенде алар ал катаны көрүп, анан жашоону түшүнөт деп айткан экен. Тадж Мухаммад Кхан эркиндик үчүн күрөшкөн юрист болуп иштеген. Дал ушул себептен баласы Шахрух ар дайым атасын мыкты инсан катары үлгү кылып, ал ар дайым атасына окшошкусу келген. Шахрух кичинекей кезинде абдан көп ооруган. Көп учурда аны арка бел булчуң оорусу кыйнаган. Шахрухан бүт убактысын баарын өзү жалгыз өткөргөндү жактырган. Ал өзүнүн кичинекей кампасын сырдуу лабораторияга айлантып алган. Ал жерден ал апасынын билериктерин эриткен, артына сүлгүнү байлап алып, мен Суперменмин деп ойноп, өзүн баатыр сезген. Бул оюнда Шахрухтун атаандашы жаздыктар болгон. Качан гана жаздыктар жалпайып калса, ал аларды утулду деп кыйкырып сүйүнгөн. Бирок анын атаандаштары дайыма эле утула берген. Шахрух кичинекей кезинде абдан сүйкүмдүү бала болгон. Бир туугандардын алдында ырдап берип, көптөгөн белектерди алган. Курч акылы жана табуучулуктун өзү мугалимдерди таң калтырган. Бирок анын кээ бир учурда тамашалары чектен ашып кетсе, мугалимдери апасын чакыртышкан. Бирок Шахрух анчалык деле чектен ашкан тамашаларды кылган эмес. Чуркоо боюнча баарынан ашып кетчү. Билесиңерби достор, Шахрухан азыр профессионал спортсмен болмок. Бирок дарыгер белинен алган жаракатынан улам тыюу салган. 1981-жылы 19-сентябрда Шахрухтун атасы каза болот. Мына ошол күндөн баштап Шахрух абдан түнт болуп калат. Анын атасы жок өткөн ар бир күн ал үчүн Рукх Кхан. Келечекте ким болгуңар келсе, ошол кесиптин сырын билиш үчүн көп окуш керек. Ошондо гана ийгиликке жете аласыңар деген экен. Бирок мен келечекте ырчы болууну чечтим. Ой Канат, сен өткөндө эле президент болом деп атпадың беле? Жок, мен президентте ырчы да болгум келип жатат. Мага музыка аябай жагып калды. Келен эмесе дал ушул музыка туурасында кызыктуу маалыматтарды 5 топ түрмөгүнөн чогуу көрөлү. Салют достор, силер менен 5 топ түрмөгү. Ал эми менин атым Байел. Музыканы жакшы көрбөгөн адам болбосо керек. Ар бир эле адам музыканы сүйүп угат. Кээ бирлери музыка угуп жан дүйнөсүн тазаласа, кээ бирлери музыка угуудан эс алышат. Бүгүн мен силерге музыканын 5 жанры туурасында айтып берем. Анда эмесе кеттик. 5-чи орунду музыканын классика жанры ээледи. Социалдык аналитиктердин билдирүүсүнө караганда 4-чү орунда джаз. Джаз жанры саксофон же электр гитарасы менен коштолот. Бул жанрды жакшы көрүп уккан адамсынан 104 музыкалык жанр бар. Алардын арасынан эң популярдуу жана көпчүлүк масса сүйүп угуп жүргөн бул поп. Бүгүнкү 5 топ түрмөгүбүздөн поп. Тактап айтканда сүйүп уккан музыка 3-чү орунду ээледи. Достор, менин атым Байел. Бүгүнкү 5 топ рубрикабыздан 2-чи орунду рэп ээледи. Орунда болсо достор, рок. Рок 1970-жылдары Улуу Британияда пайда болуп, 1980-жылы дүйнө жүзүн каптаган. Бир уккан адамга абдан оор,
мени чарчатып жиберчүдөй сезилет. Бирок рок музыкасын сүйүүчүлөрүнүн көпчүлүгү классика музыкасын дагы жактырышат. Анан дагы интеллектуалдык деңгээли жогору болот деп айтылат. Бүгүн мен силерге музыканын 5 жанры туурасында айтып бердим. Көрүшкөнчө, достор. Салют, достор. Силер менен 5 топ түрмөгү. Ал эми менин атым Байел. Кезек кызыктуу тамсилге кел четти. Анда эмесе тамсил угабыз. Эни бени су. Белгиле, достор, тамсил угалы. Жайды жайла ырдады, инелик жаны тынбады. Кылчай көзү салгычай, кыштын келип турганы. Ачарчылык, жокчулук менен бурганактады кыштын каары. Ырдоо келбей калды, инеликтин алып. Карды токпосо да сузуан татко, ким болсо да аны. Жапа тартып инелик кайгыланды, жылып кумушка барды. Курбум курмуска. Талага таштаба курбу мени күч кубатыма керегичти деги. Өзүм мен жашылап, жаска чейри жашы бак. Курбум, укмушка сөзүң, жайында иштедиң беле өзү? Курбум курмуска, колтеди бей жумушка. Күндөнөдүк тамаша, күлкүргүн жаска жараша. Ошондой де, сен тынбай, жайды жайлай обон салдың. Тынбай ырдадыңбы? Эмесе жолобо үйгө. Жайды жайлай ырдасаң, эми кылчылдап бийле. Ким алдыда, ким артта, тыйын чичкан, каш кулак, коён, түлкү, мамалак, келмек болуп чичти, токойду бир аралап. Тыйын чичкан түлкүнүн астынан өтүп барыптыр. Бирок шашма коёнго жетпей артта калыптыр. Мамалактын алдында бара жаткан кош кулак жетпейсиңби мага деп аны түлкү шаштырат. Карандашын колго алып тартып туруп сүрөтүң. Ким алдында, ким артта баратканын билесиң. Достор, мына ушундай сонун тамсилден кийин биз менен чогуу англис тилин үйрөнгүлө. Анда эмесе даярсыңарбы? 1, 2, 3. Достор, барыңарды дагы бир жолу майрамыңар менен коттоктойбуз. Бериңиз, мен барып калам деп кантип айтабыз? Канат, кел анда эмесе ал жөнүндө биз планшеттен үйрөнүп алалы. Макул. Where are you going? To the bookstore, to the bookstore, to the bookstore. When are you going? To the bookstore. I'm going there today. Канат, кел анда жаңы сөздөр менен жакшылап таанышып алалы. Достор, эгерде силер бизге окшоп англис тилин үйрөнгөндөн көбүрөөк машыгыңар келсе, анда Дайлет Кидик клубка жазылгыла, же болбосо төмөндөгү номерлерге чалсаңар болот. Азыр болсо бизди көрүп кайталагыла. Supermarket. Супермаркет. Train station. Train station. Train station. Train station деген бул темир жол бекети дегенди түшүндүрөт. Hospital. 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 Достор, hospital деген оорукана. Park. 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 Достор, парк деген парк дегенди түшүндүрөт. Post office. Post office. Post office. Post office деген бул почта дегенди билдирет. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Достор, bus stop деген бул аялдама дегенди түшүндүрөт. Restaurant. 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 Ресторант деген кафе дегенди билдирет. Канат, кел эми азыр интернет тармагында менин башым ооруп жатат деген бийи менен аябай таанымал болуп жаткан таланттуу досубуз менен таанышабыз. Everybody dance now, come on, clap your hands now, let us sing along like oh oh.
Нурпери, кандайсың? Саламатсызбы? Жакшы. Жакшы экен. Сен жакында эле Орусиядагы баарынан мыкты деген аябай таанымал шоуга катышып келиптирсиң. Ал жактан кайсы бийиңди бийлеп бердиң? Мен ал жактан 3 бийни билип бердим. Попули, кара жоргону, өзбекскийди, анан лезгинканы билип бердим. Жакшы экен. Сен аябай жакшы бийлейт экенсиң. Сенин бийлегениңди дагы көрдүк. Сага бийлегенди негизи эле ким үйрөттү эле? Мен бийлегенди өзүм эле интернеттен көрүп, анан билерди коюп күчкө каранып эле үйрөнүп алам. Сен канча бир туугансың? Мен болсо экели бир тууган. Мен Айка деген апчем бар. Биз экөөбүз эгизбиз. Сен азыр эле айтып өттүң, менин бир тууганым, эгизим бар, анын аты Айпери деп. Айперинин кандай таланты бар? Айпер болсо ырдайт, мен ал менен кошулуп ырдайм. Сен ыр билесиңби? Анда ыр айтып берчи. Кыргыз тили жүрөгүм, манас ата туткан кыргыз тили мекеним, менин өлкөм Кыргызстан. Сенин канча сыйлыктарың бар? Мен болсо лучший психтан медаль алдым, анан кийин күзөк алдым. X-Factor'дан биринчи местаны алдым, анан кийин дагы бир жактан бир чоң диплом алдым. Азаматсың Нурпери. Сен дагы жакында Кытайга барайын деп жатырсың, Кытайга дагы бий менен баргандасыңбы? Кайсы бийди бийлейин деп атасың? Мен азыр көрө электим да бий. Ойлоно элексиң, Ооба. Жалпысынан канча бийди бийлей аласың? Жалпысынан баардык эле бийни бийлей алам да. Жакшы экен. Нурпери, биринчи оюнга карата биле бербейсиң? Макул. Эни бени сыф. Салам Бельгия, салам достор. Биздин бүгүнкү саякатыбыз Европада жайгашкан Бельгия өлкөсүнө болот. Мен азыр Бельгиянын борбор шаары Брюссельде жайгашкан Завентен деген эл аралык аэропортунда турам. Анда эмесе саякатыбызды баштадык. Бельгия өлкөсү батыш Европадагы мамлекет. Түндүгүнөн Нидерланд, чыгышынан Германия, түштүк чыгышынан Люксембург, түштүгүнөн жана түштүк батышынан Франция менен чектешет. Аянты 30,5 миң километр квадрат. Борбору Брюссель шаары. Расмий тилдери француз, Нидерланд, немис тилдери. Бельгиянын борбор шаары Брюссельде эл аралык конференциялар жана съездер өткөрүлүп турат. Башка өлкөлөрдө айырмаланып, Бельгиянын парламентинин ичине кирип саякат кылса болот. Кирип көрүп чыгуу акысыз. Бельгиянын өкмөтү көчөлөрүнө мындай карикатураларды тартыш үчүн атайын акча бөлүп беришет. Бул жерден атактуу Тинтин, кичинекей Немо, Люк жана Люси жана башка карикатураларды көрө аласыңар. Бельгиянын борбор шаары Брюссельде молекула түрүндө салынган имарат бар. Анда эмесе чогуу көрөлү. Бул имаратты молекулага окшоштуруп салган. Бир эле айырмачылыгы кадимки молекуладан 162 миллиард эсе чоңойтулган. Ал эми бийиктиги 102 метр, салмагы болжол менен 2300 тонна. Бельгиядагы борбордук аянт Европадагы эң кооз жана бир нече түрдөгү архитектурасы менен салынган. Бул аянттын аты Гранд Плас. Гранд Плас аянты туурасында уламыш бар. Франциянын ханы Людовик 14 бул аянтты көрүп, кооздугу Парижден ашып түшүптүр. Бул аянтты талкалап салга деп буйрук берген. Бирок анын кол астындагы аскерлеринин колу барбай койгон деген уламыш айтылып келет. Гранд Плас аянты курчоого алынган. Бул жакка кириш үчүн ичке 6-7 жол бар. Өзүңөр көрүп тургандай эле Бельгиянын жашоочулары жерге отуруп алып сүйлөшө беришет. Брюссель шаарында Гранд Плас аянтын 2 жылда бир жолу гүлдөр менен кооздолгон майрамы бар. Ошондой эле музыкалык аспап саксофонду 1842 жылы бельгиялык Адольф Саксон деген киши ойлоп тапкан. Достор, Бельгиянын шоколадын жеш үчүн дүйнө жүзүнөн келишет. Достор, чын эле абдан даамдуу экен. Мына ошентип биздин саякатыбыз соңуна келип жетти. Эңки саякаттан жолугушканча. Мына достор, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз силерди дагы бир жолу майрамыңар менен Куттуктайбыз. Көрүшкөнчө.